Так. Азыр кичине кирсин, урматтуу Facebook колдонуучулар. Азыр кирсин. Замирге да чалып коесуң, Замир дагы эметип койсуң, барбы телефон Замирдики? Замирге прямой эфирге мага катталсын, азыр Замир экөөбүз чогуу чыгалы прямой эфирге. Азыр кичине кирсин. Кишилер кирсин, азыр көрөлү канча киши кирет. Дагы бир киши кирди, дагы көрөлү, дагы келсин кишилер, анан сүйлөп баштайлы. Эки киши кирди, репост кылып койсоңор, сураныч силерден. Бекасман Дасматов, ассаламу алейкум, кандайсыңар? Бөлүшүп коюңуздар, эфир менен бөлүшүп койсоңуздар, сураныч эфир менен бөлүшүп койсоңуздар. Людмила Тен, здравствуйте, Людмила, как вы? Хорошие новости, жакшы кабарлар, ошону менен бөлүшүп коелу дегенбиз. Урматтуу достор, бөлүшүп койсоңуздар. Бекасман Дасматов, салам алейкум. Канат ага амансыз, аманмын, Кудайыма шүгүр, бар Кудайым Аллахтын ыраазычылыгы, рахмат, бар жакшы. Дагы кирип койсоңуздар, бөлүшүп койсоңуздар, эфир менен бөлүшүп койсоңуздар. Мына 8 киши кирди, дагы бөлүшүп койсоңуздар, эфир менен бөлүшүп койсоңуздар. Калды. Спасибо, Людмила, спасибо. Назгүл Бердиева, саламатсызбы Назгүл, кандайсыз, жакшысызбы? Бакомбайлык карындашым, кандайсыңар, жакшыбы? Так, Замирди да чакырайын эфирге. Так. Замирди да эфирге чакырайын, саламатсыздарбы? Добавление. Так, эфирден добавление. Мына Замир. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Замир, кандайсың? Дагы бир жолу инем. Жакшы. Эфирди еще баштайлык болчумун. Азыр мен кайрадан кирейинчи анда? Жо, нормально уже, жакшы болду. Жакшыбы, Замир? Жакшы. Все хорошо? Жакшы. Мына азыр 19, мына 20 киши да репост кылып койсоңуздар, достор, сураныч. Бизде Замир экөөбүздөн абдан жакшы кабар бар. Мына азыр прямой эфирге ошо кабарыбызды, сүйүнчүбүздү бөлүшөлү деп туруп, Facebooктагы досторубузга бөлүшөлүк дедик. Ошондуктан чоң барыңарга рахмат. Мына бүгүн Аида Исакова мындайча айтканда Facebook тармактарында, соц тармактарда мындай абдан чоң иш болуп, ошол жерде түрмөдө жаткан кыз көз мындай төрөп ошол жерден мына бүгүн Бишкек шаардык соттун коллегиясы бүгүнкү күнү үй камагына деп эмес, приговорду өзгөрттү. 10 эмес, до совершеннолетия деген берене менен бүгүн чыгарды. Азыр мен өзүм дагы айтып кетет элем, мына Замир экөөбүз иштедик, ошол Аида Исакованы Замир экөөбүз жактадык. Ошо Замир экөөбүз жактаган келин бүгүн мындайча айтканда баласы менен 10 күндүк баласы менен чыгып кетти. Бирок мен эмнени айткым келет? Ушул мындайча айтканда система менен ушинтип күрөшүп, ушинтип бүгүн бул келинди баласы менен чыгарганга бүт силерге барыңарга ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушул соц тармакта барыңар ушу абдан көтөрүп ушул маселени, ушул келинге боруңар оруп, ушул кичинекей баланы ымыркайтып коерле деп бүт ушул соц тармакта бүт барыңар бизге колдоо көрсөткөнүңөргө барыңарга рахматты айтып кетким келет. Чоң рахмат силерге. Замир, сенде да барбы айтчу сөздөр? Мына биз экөөбүз мына Кудайым буйрса бүгүн жакшы жаңылык менен, жакшы сүйүнч менен кетип бартабыз. Кичинекей баланы өпчүктөп алдык го экөөбүз дагы. Ооба, чындыгында ушул коомчулук катуу колдоду. Биздин ишти колдоду. Негизи эле
ошол жаңы ымыркай төрөгөн ушул ай өткөн айдын 15 күнү 15 февраль күнү жаңы эле ымыркай төрөгөн келин ошо түрмөдө отурганы абдан туура эмес экенин коомчулуктун мындай көп бөлүгү десем болот колдоп аны бошотуш керек деген оюн билдирип атышты. Бардык жарандарга, бардык мекендештерибизге терең ыраазычылык. Ушундай бүгүн соттун өкүмү чыгып атат. Бул иш шаардык сотто каралып бүттү. Үй камагына эмес, мындай толук чыкты. Бул да болсо, бул коомчулуктун, кыргыз элинин мындай акыйкатка күйгөн элдин бир салымы менен жетишкен бир чечим болду да. Бул жалгыз биздики эмес, таптакыр биздики эмес. Биз да бир себеп болдук. Бул ошол судьяларга да терең ыраазычылык билдиребиз. 3 судья карап, ушундай калыс чечим чыгарып бергенине жана кыргыз элине терең ыраазычылык билдиребиз. Эми мына ошол жаңы төрөлгөн ымыркай 14кө чыкканга чейин, эң кичинекей баласы 14кө чыкканга чейин өкүм аткарылбайт. Күнөөлүү деп табылганда деле баягы 6 жылга камаш керек деген чечим аткарылбайт. Мыйзамга ылайык жазык кодексинин 87-беренеси ал бала 14кө чыккандан кийин апасын камабайт. Апасын толук ал жазадан бошотот сот, же болбосо ал жаза башка жеңил түрүнө өзгөртүлөт. Башкача айтканда штраф берип коюшу мүмкүн жана башка. Ошондуктан 14 жылдан кийин апасы камалбайт. Бул да болсо эң сонун бир көрүнүш деп атамакмын. Тиги тарапка, баягы жабырлануучуга карыз төлөш керек деген сумма менен албетте биз макул болгон жокпуз. 13 миллион төлөш керек деп мойнуна илинди. Бирок эми ал боюнча дагы жарандык тартипте кайрылып сотко териштирсек болот. 13 миллионбу же өзү айтып аткандай 7,5 миллион карызбы? Ал башка маселе. Чоң рахмат. Жок, ошол жагынан Замир дагы бир айтып кетчү нерсе, мына могу жерде коомчулук карап атат. Мына биякта Замир бул ар бир ийне жүүнө чейин изилдеп, Замир сага да чоң рахмат. Өтө профессионалдуу ишиңди жүргүздүң. Сени менен процессте олтуруп мен суктанып аттым. Молодец. Ушундай кесибиңди көтөрө бер. Ушундай рахмат. ийгиликтерге жете бергин. Сен азыр жашсың. Жаштар келатат жаштар келатат деген сөздөн сенсиң ошо жаштардын арасында, сен да барсың. Канткени Кыргызстандын кийинки келечеги муңнуң силерсиңер. Рахмат сага да, Давай. Барыңыздар. Мен дальше жүргүзө берейин эфирде. Рахмат Замирге, чоң рахмат. Мына урматтуу достор, мына азыр 30 киши болуп атат. Ушундай эмелерди бөлүшүп койсоңуздар, эфирде көбүрөөк болсун. Дагы айтып кете турган нерсе, ушул коомчулукка фейк троллдор, КТРКнын эмне себептен түшүнбөйм, КТРКнын работниктери, Легин кабар агентинин Медер деген, Шереметалиев деген ошолорго чейин киришип кетишти. Ошол жакта өзүнүн какой-то бир позициясын айтып, мен түшүнгөн жокмун. Ошол жакта $300,000 деп айтып атышты. Аякта эч кандай $300,000 болгон жок. Мына азыр Замир айтып кеткенде мен да айтып кетейин. Алар 13 миллион доосун берген, бирок ошол алар 13 миллион сом деген берген доо, мындайча айтканда биз ошону менен макул болгон жокпуз. Анткени иштин курамында материалдар менен эметкенде 13 миллионго нерсе болгон жок, табылган жок, өзүнүн ордун табылган жок да. Аякта ошо 7,5 миллион толугу менен табылды. Ооба, алганы чын, биз алган жокпуз деп атабыз, бирок алган чын. Бирок биякта чындыгы эмнеде жатат? Булар, конечно, биз тиги тарап, потерпевший тарап биз процентке берген эмеспиз деп туруп кечке каршып атты. Биз болсо ошолордун баарын сот коллегиясын далилдеп бердик. Момундай процент бар болчу, мына деп туруп баарын далилдеп берсек, бирок кандай болбосо да сот именно ошо карыз жагында калтырды. Ошо Ымыркай баланын, Наристе баланы бүгүнкү күнү чыгарып берди сот. Чыгарып берди. Ошол деле мындайча айтканда чоң утуш. Утуш жалгыз эле Замир менен меники эмес, биякта чоң утуш биздин коомчулукта.
ушул коомчулук өзүнүн жүрөгүндө ар бир өзүндө балабыз бар деп туруп ушу абдан катуу жазып аттыңар, ушу туура эмес, ушу кичинекей ымыркай баланы абдан колдоп аттыңар. Ошон үчүн дагы бир жолу бир ирет айтып кетейин, ушу коомчулукка рахмат. Коомчулук силердин поддержкаларыңарга баарыңарга чоң рахмат. Ушуну менен эфиримди токтотоюн. Силерге баарыңарга ушундай поддержка бергениңерге рахмат. Эми бул иштен кийин дагы бир Сокулуктун мафиясы бар, жер мафиясы. Азыр эми ошо Сокулуктун жер мафиясы менен иштеп баштайм. Кудайым буйрса, ошону да ачыгын чыгарабыз. Аякта дагы жер мафиясынын азабында дагы ошол жакта 2 киши кайтыш болгон. Ошол боюнча да өтөрөбүз. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, баарыңарга дагы бир жолу рахмат. Баарыңар аман эсен болула, Кыргызстаныбызда аманчылык болсун. Бүгүнкү күнү кыргыз туусунун күнү болуп аткандан кийин биздин Кыргызстаныбыздын туусу желбиреп жүрсүн. Алга Кыргызстан.